Ийгиликтин 7 ачкычы. 2007-жылы Абдишукур Нарматов устаз республикалык деңгээлде китеп окуу конкурсун уюштурууну сунуштап, аны ошол кездеги муфтий ыраматылык Мураталы Жуманов колдоп, алгачкы сынак өткөн. Жакшы ишти баштаган адамга аны уланткандардын да сооп, сыйы жазыла берет деген хадис бар. Андан кийин китеп окуу конкурсун өткөрүү адатка айланып кетти. Адаби китептерден конкурс уюштургандар да ушул жөрөлгөнү улантышты. 2019-жылдан баштап бул иш-чараны уюштуруу Кыргызстан Ислам университетинин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы катары мага жүктөлдү. Бул иш-чаранын негизги максаты элди ыйманга, китепкөйлүккө үндөө, эрктүү, күчтүү болуп, өз максатына жетүүгө үйрөтүү эле. Албетте баарыбыз ийгиликтүү адам болууну самайбыз. Бирок канткенде ийгиликтүү инсан болобуз деген суроо көпчүлүктү түйшөлтүп келет. Ийгиликтүү адам кичипейил, китепкөй, жөнөкөй, эрктүү, өжөр жана аракетчил болоорун баарыбыз билебиз. Ал корксо да, билбесе да өзүнө ишенип, аракетин баштайт. А ийгиликсиз адам коркок, текебер, китептен алыс, өзүн баарын билем деп эсептейт. Биз бул демилге менен адам баласынын эки дүйнөдө ийгилигине эшик ачып берүүгө аракет кылдык. Биринчиси, ыймандуу бол. Адам ыйманы менен адам. Ыйманы жок адамдан өткөн жырткыч болбойт. Мейли бай бол, мансаптуу бол, бирок жан дүйнөң кысылып, сыгылып турса, андай байлыктан, андай мансаптан эмне пайда? Ыйман болбосо, эч качан жан дүйнөң тынчыбайт. Жашоо мыйзамы ушундай. Аллах Таала ким менин буйругумдан, зикиримден, ыймандан жүз үйрүсө, ага тар жана оор жашоо бар. Аны кыямат күнү сокур абалда тирилтебиз деп айткан. Ошондой эле Аллах Таала Куранда мейли эркек болсун, мейли аял болсун, ыйман келтирип, жакшы амал, изги иштерди аткарса, андай адамга бул дүйнөдө бактылуу болуусуна себептерди ылайыктап беребиз. Ал эми кыяматта кылган жакшылыктарынын эсесине толук соопторду беребиз деп убада кылган. Экинчиси, мамилең мыкты болсун. Оболу Аллах менен, анан эл менен болгон мамилеңди оңдо. Дин бул мамиле деп айтылат. Ийгиликтин баары мамиледен башталат. Тууган урук, кол коңшу, жоро жолдош менен мамилең мыкты болсо, ар дайым жүзүң жарык болот. Мамилең жакшы болбосо, жакындарыңа да, үй бүлөңө да душман болосуң. Жада калса, балаң да сага душман болот. Мамилең мыкты болбосо, эч бир ишти алдыга жылдыра албайсың. Жылмаюуну билбесең, бизнес баштаба дейт экен Кытайлар. Жакшы мамиленин күчү мал-мүлк, абройдон да жогору. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, силер элди мал-мүлк менен тарта албайсыңар, ачык маанай жана мыкты адеп ахлагыңар менен тартасыңар деп айткан. Кылган амалың аз болсо да мыкты адебиң аны көп кылып көрсөтөт. Жакшы амалыңды жаман кулк мүнөзүң бузат. Уксуз балды бузгандай, жаман кулк мүнөз да амалды бузат деген хадис бар. Эгер сен элди сыйлабай турган болсоң, алардан сый күтпө. Аларды жактырбасаң, жагам деп ойлобо. Башкаларга жардам берүүнү каалабасаң, жардам күтпө. Жаман мамиле кылсаң, жакшы мамиле күтпө. Бүгүн эл менен мамилеңди оңдо. Ата-энеңден, бир туугандарыңдан кечирим сура. Балдарыңдын чекесинен өп. Өмүрлүк жарыңа, бир туугандарыңа жакшы көрөрүңдү билдир. Үчүнчүсү, алдыга койгон максатың болсун. Ар дайым келечекке максат коюп жаша жана убакытты туура пайдалан. Күнүмдүк, жумалык, айлык, жылдык планың болсун. Антпесең, өмүрүң текке кетет. Максаты жок адам шамал кайда айдаса, ошол жакка кете берген кемеге окшош. Ошол эле учурда кол жетпеген максаттарга убакыт кетирүүнүн да кереги жок. Алдыга койгон максаттарыңа кыйынчылык менен жете турган болсоң да, чындыкка дал келесиң. Асмандагы айды алат элем деп максат коюп,
ал максатка жетүү үчүн убактыңдын баарын текке кетирбе. Ден соолугуң чың, жаның аманбы? Анда сен күчтүүсүң. Адамдан өткөн эмгекчил жок. Ал кааласа таштан гүл чыгарат. Кандай кыйынчылык болбосун багынтат. 4-чүсү. Эрктүү бол. Эрктүү адам гана эртең менен эрте ойгонот. Эрктүү адам гана туура эмес адаттарынан баш тарта алат. Эрктүү адам гана баштаган ишин аягына чыгарат. Эрктүү адам гана ар дайым чындыкты айта алат. Эрктүү адам гана өзүн жеңе алат. 5-чиси. Өзүңө ишен. Идеалдуу күн, идеалдуу учур, идеалдуу мүмкүнчүлүк келет деп күтпө. Кээде убагы келет, ошондо баштайм деп ойлойсуң. Жок, андай учур болбойт. Аны сен өзүң жаратасың, өзүң түзөсүң. Кудурети күчтүү Кудай баарыбызга тоону томкорчудай күч, ааламды аңтарчудай дарамет берген. Бул кайда десең, ал сенин ичиңде, жүрөгүңдө, жан дүйнөңдө, сезимиңде, акылыңда, күчүңдө. Болгону ошол иштеги жалыныңа ишен. Сенин колуңдан келет. 6-чысы. Сабырдуу бол. Жеңиш сабырдуулук менен гана ишке ашат. Тоскоолдукка, бут тосууларга тушуккандар бекемирээк болушаарын унутпа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жеңиш сабырдуулук менен келерин билгиле деген. Бардык нерсенин ачкычы чыдамкайлык. Жумуртканы сындырбай ага кам көрүү менен тоок аласыз деген экен Арнольд Глазго. Жакшы ишти туруктуу аткарууга сабыр керек. Туура эмес күнөө иштерге барбоо үчүн да сабыр керек. Башыңа оор сыноолор келгенде сабыр керек. Баарына сабыр кыла билсең, ошондо ийгиликке жетесиң. Ким сабырды билбесе, жеңишке жетпейт. Сабырдын түбү сары алтын деген сөз бекеринен айтылбаган чыгар. Аллах Таала бекем ниеттүү элчилер сабыр кылгандай сабыр кыл деп буйруган. Албетте, Аллах сабырдуулар менен бирге. Убагынан мурун гүл ачпайт, убагы келбей күн чыкпайт. Бардык нерсенин өз убагы бар. Ошондуктан сабыр кылганды, күтүүнү үйрөн. 7-чиси. Күн сайын китеп оку. Китеп сени ыймандуу, максаттуу, сабырдуу, эрктүү, өзүнө ишенген, ар бир адам менен тил табыша ала турган инсан кылып тарбиялайт. Тарыхка көз чаптырсак, ийгиликтүү жана артында из калтырган инсандардын баары китепкөй адамдар болгон. Китеп адамдын чыныгы досу жана окутуучусу, акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы. Андыктан жаш кесибизден тартып китеп биздин талыкпаган жандоочубуз болуш керек. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көнөрбөс көрөңгүнүн бири. Ал адамды өз башатына баш багууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндөрүн чечүүгө, учурдагы, өткөндөгү жана келечектеги турмушка сереп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет.